Бияктагы жерди дагы мына жолду да берип, аз келгенче өмүрү өзөк претензия кылбаган. Оң тараптагы мына солдаттар турган пост жерди аз чыгып көрөсүңөр, труба өткөн эсердин убагында Өзбекстан. Эсердин убагында курулган объекттер ошол мамлекеттин территориясында калыш керек өзү. Өзбек баланс деп туруп, бир жакта жерди кошуп берип атат. Биздин адамдар ушу бу дипломаттар болуп эсептелет. Буларда ранг бар эмелерде. Мына делимитный комиссиянын мүчөлөрүндө. Неужели түшүнбөйт? Мамлекет целостно страны бузулуп атат. Кыргызстан жерин берип ататтылар. Ойлонбостон. Мына коррупция деп башка кылды. Алар эртеби кечпи кайтарылып оңоло турган толтурса болот. Муну мамлекеттен кеткен жерди кайра эч ким ордун толтура албайт. Мамлекеттин жерин көздөн карайын сакташ керек. Государственная граница неприкосновенна совершенно деп коет орустар. Кол тийгиси ыйык болуш керек. А биздикилер берип атпайбы, түш келдилер. Мен президентке кайрылат элем. Коопсуздук кеңеште карап, 58 Өзбекстан менен болгон спорттун участоктун ар бирин кандай чечилди? Ар бир участоктон канчасы Кыргызстанга же Өзбекстан болду? Ошону так кылып көрмөйүнчө болбойт. Чынтып куймалашып Кыргыздын жерин бүт беришип атат. Мен мына жерге нааразымын. Кыргызстандын жерин кандай беришке акысы бар булардын? 93 гектар Кыргызстандын жери болса, аны 63 гектарга түшүрүштү. Макул дедик. Андан кийин 63 54 болуп калыптыр. Не? Кыргызстандын жерин 40 берише береби? Не тортпу бул Кыргызстандын жери? 95-жылдан бери ушул жолдун иче кара малая земля болду кичи жер. Өзбекстан 95-жылдан бери канча жолу мамлекетти катса мен ошончо жолу көмдүрдүм. Алар Кыргызстан жерин казат. Мен сүрүп алардыкын апарып коем. Мына ошол 95-тен бери Аламановдун убагында башкалган эч ким талашкан эмес могу жерин. Аныктоону баштаганды мен баштадым эле. Ошондо биздин азыркы Акс районундан да Жаңы Жол районуна 14 жерде спорттун участок чыккан. Аны аныктап өзбектердин областной гипроземинин директору Нуриддинов деген, анан Именов деген областной управление землеустройствосунун башчысы келип, 3 районун землеустроительдери келип туруп, бәрін тактап чыгып, 55-жылкы Абдусүйөркулов менен Мухиддиновдун кол койгон материалы бар эле да. Ошону келип туруп келгенде аларга доказать этип, темир казыктарды кагып, мына жерден 93 гектар. Анда Өзбекстан асфальт этип, асфальт жолду салып жиберди эле. Асфальт жолу менен кошо бизге 93 гектар өткөн. Анткени Дерес сай менен торпак түштү дечелек биз сайды. Торпак түштү деп жазылган экен. Ошондон прямо на восток 600 через отметку 667 дегенди таап келип, мына азыркы Дереске бурулган трубадан бирактан 81 метрден кийин өтчү эле. Ошондо 93 гектар жер өткөн. Анан дагы бир декези бар, биздин Эшек Мойнок деген жерибиз бар. Ошол жерге биздин ал каналдын алды эле Өзбекстанга караштуу эле. Ынтымактөө деген жерибиз бар. Ошол жерден анча-мынча биздин балдар жайланышып отуруп калды. Аны эми 93-түн незебинен компенсация кылып алмассак боло турган жерди эми. Ошондо ооз эки алмашканбыз чынына. Мен кайрылат элем парламентке. Кыргызстан фракциясынын депутаттары өзүбүз чуркаган. Ошондой башка фракциядагы Жанар Акаев, Момбеков, Рысалиев, Канат Исаев, Азиз Турсунбаевтарга, Алмаз Эргешевтарга парламенттик комиссия түзүп келип туруп көргүлө Кыргызстан жеринин кандай кетип атканын. Биздин бир эле участокту ушундай чечилип аткан, калган 58 талаш аймакта кандай чечилди? Мен ошондой эле Коопсуздук кеңешиндеги жаңы барган орун басары генерал Өмүрбек Субаналиевке кайрылат элем. Парламенттин депутаттары, келиңиздер.